билим алуу ине менен кудук казгандай деген сыяктуу эле гинекология жаатында ракты айыктырса болот. Эң эле жакшы нерсе бул алдын алуу. Рактын стадиялары болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Жатын моюндун рагы биринчи орунда турат. Бунун эң эле биринчи себептеринин бири бул вирус папиллома человека деп коет. ВПЧ. Этеккир токтогондон кийин аял киши кан көрбөш керек да. Шаардан алыс жер болсо деле, ал жактарда барлык жерде лаборатория деген бар. Өзүнүн ден соолугуна кайда карабаш керек. Саламатсызбы, урматтуу Главное ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнү биз 50дөн ашык подкаст жасалды бул каналда. 50дөн ашык врачтар келди. 50дөн ашык тема болду. Ден соолук жөнүндө, жалаң гана ден соолук жөнүндө подкасттар болуп атат биздин. Ушул биз баштаганыбызды, подкасттарды тартып баштаганыбызга жарым жыл боло элек. Бирок жарым жылдын ичинде 350.000ден ашык киши көрүп, бүгүнкү күндө 8.000ден ашык киши подписка жасаптыр. Сизден да урматтуу көрүүчү сураныч, өзүңүз эле көрбөй туугандарыңызга, досторуңузга ушул подкасттарды бөлүшүңүз. Балким сиз досуңуздун же тууганыңыздын өмүрүн сактап каласыз. Бүгүнкү темабыз мурдагыдай эле медицина темасында, онкогинекология боюнча. Бүгүн биздин конокто Маткалыков Мухаммедали мырза. Сиз өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз сураныч. Биздин подкасттын көрүүчүлөрү кызыктар болот. Кандай доктор экен, онкогинекология боюнча көбүнчө айымдарга кызык болот. Канча жылдан бери ушул кесип менен иштеп атасыз? Кантип врачты тандадыңыз? Биринчиден саламатсызбы Жапар эже? Саламатсыздарбы подкасттын көрүүчүлөрү? Мен аты жөнүм Маткалыков Мухаммедали Медербекович. Өзүм онкогинекология жаатында 7 жыл тажрыйбам бар. Окууну бул жакта медициналык академиясында бүткөнбүз. Ординатураны Россия Федерациясынын Казан шаарын тандап, ошол жактан ординатура өтүп, ошол жерден тажрыйба алып, бул жакка келип иштеп баштаган учурубуз да азыр. Жакшы. Бул онкохирургияны тандаган себеби биздин үй бүлөдө семьябыз врачтар, атам врач, апам врач. Кичинекейибизден ата-энемди көрүп, алар бизге өзүнүн больнойлору жөнүндө айтып берет. Ошолорду көрүп, укол кылгандарын көрүп, иштерине барып, бизге аябай кичинебизден ошондой энергия менен өскөнбүз. Ошондуктан бизде башка тандоо болгон жок. Атанын кесибин улантуу чоң баланын бул милдети. Эң жакшы, Ошондуктан ошол медицина тармагын, эмнеге хирургия тарабын тандадым? Себеби мен колум менен жумуш кылганды жакшы көрөм. Бул хирургия медицинанын царицасы деп коет да. Колу менен как художник. Ошондой деп койсо болот. Чыгармачылык бардык жакта керек да. Сиз өзүңүз айтканда художник, ошондой эле хирургияда да сөзсүз чыгармачылык керек. Мухаммедали, сиз көпчүлүк жаштарга үлгү болдуңуз. Анткени мына өзүңүз айтып кеткендей, ошол эле Россия Федерациясында, Казань өлкөсүндө окуп келиптирсиз. Ал жакка калып калбай, же башка өлкөлөргө кетип калбай, көп нерсени үйрөнүп келип, өзүңүздүн элиңизге, жериңизге кызматыңызды арнап атасыз. Ошо эң сыймыктуу. Бүгүнкү биздин темабыз, Мухаммедали мырза, сиз азыр мынакей онкогинекология боюнча маек курабыз деп сүйлөшкөнбүз. Анын үстүнө сиз ушул боюнча көп операцияларды жүргүзүптүрсүз. Аялдардын жатын моюнчасынын же ошо жумурткалардын рагы жөнүндө бүгүн айтып берсек дегенбиз, ошолор жөнүндө сиз айтып бере аласызбы? Эмне үчүн ушул суроону биз ушуну талкуулашыбыз керек? Эмне үчүн? Бул эмне үчүн дегенде, мен биринчи айтып келейин, эмнеге Казан шаарында окуп,
Ал жакта мен окууну бүткөндө ал жерден мени кетирбей жумушка алып калышты. Мен ал жакта жумушка калгандан кийин 5 жыл толук иштедим. Бирок менин ниетимде кичинекейимен ошол нерсе болчу, элиме кызмат кылсам деген. Ошондуктан ал жактан каршылыктары карабай бул жакка келүүмө туура келди. Эмнеге онкогинекология дегенде бул бизде айымдардын жатын моюндун рагы, яичниктин рагы, жатындын рагы бул өтө акыркы убакта көп кездешкен оору деп эсептелет да. Бул оорунун көпчүлүгү бизде элде ушундай мнение калыптанып калган. Рак деген бул приговор дегенчи. Айыкпайт деген. Ошону бул жакка келип өзүбүз команда түзүп, ошо чет өлкөдөн окуп келген курсташтарыбыз, чогуу бир направление кармаган досторубуз менен бир команда түзүп, ушул направленияны элдеги болгон калыптанып калган рак айыкпайт деген нерсени жок кылууну акырындан билим алуу ийне менен кудук казгандай деген сыяктуу эле акырындан барып ушул нерсени элдин башынан чыгаруу да биздин милдет. Себеби бул ракты особенно гинекология жаатында ракты айыктырса болот. Алдын алса болот. Эң эле жакшы нерсе бул алдын алуу. Алдын алуу ар дайым бул рактын стадиялары болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Биздин азыркы Кыргызстандагы милдетибиз биринчиден алдын алып, башкы этаптагы стадиясын алсак, бул рактан бир ортоло айыктырса болот деген нерсе да бул. Үчүнчү, төртүнчү стадия болсо деле аны деле айыктырса болот. Бирок бир аз финансылык жактан көбүрөөк затрат болот, көбүрөөк врачтардын күчү кетет и бейтаптын күчү кетет. Ошол эле. Ушул мына сиз айтып кеттиңиз, азыркы кезде ушул оорулар аябай күч алып турган кези депчи. Эмне себептен келип чыгат ушул оорулар? Кантип келип чыгат? Эмне үчүн көп? Ошону айтып бересизби? Бунун биз гинекологияда кездешкен жатын моюндун рагы биринчи орунда турат. Бул аябай көп кездешкен оору. Бунун эң эле биринчи себептеринин бири бул вирус папиллома человека деп коет. ВПЧ. Бунун 100дөн көп түрү болот. Анын ичинде 16-чы, 18-чи типтери, 33, 41, 52-чи типтери ошол жатын моюндун рагын алып келет. Бул 70% причинасы ошол себеби. Калган причиналары бул жашоо образы. Жашоо образы деген бул жыныстык катнашта бир партнерди тандоо. Бир партнер менен болсо, башка партнерлор менен көп кездешпесе, бул рактын кездешүүсү аз кездешет да. Үчүнчүдөн бул тукум куучулук деп коет. Бул дагы генетический предрасположенность. Ушул нерсе дагы аябай чоң роль ойнойт да. Если апаңыз тараптан, тайне тараптан, чоң эне тараптан ошондой оору менен ооруган болсо, жаш кыздар, келиндер ошонун алдын алып, көрүнүп, текшерилип туруш керек. Бул жерде атайын генетикалык изилдөөлөр кылса болот. Ошо мутацияда гендеги мутацияларды лабораторияга барып эле кан тапшырып, мутациясы болгон болсо, ошону алдын алып лечение кылса болот да, ракка жеткирбей. Буга бир себеп келтирип көрсөк, америкалык актриса Анджелина Джоли, бунун апасында эмчек рагы болгон. Бул дагы барып лабораториядан эле обычный эле кандан генетикалык анализ тапшырган. Ал жакта ошо предрасположенность бар. Будущем рак болушу мүмкүн деген үчүн ал алдын алып, ошо подкожная мастектомия деп коет. Ошону операция кылдырган. Азыр карап көрсөк, ал аял кишини Анджелина Джолиде ал оору жок да, уже пайда болбойт. Пайда болбошу
100%га чейин жетет да, ооба. Демек сиз негизги себептерин айтып кеттиңиз, биринчи жаңа ВПЧ, анан кийин тукум куучулук, партнерду алмаштыруу деп, травма, инфекциялар депчи көп түрлөр болот экен, бирок негизгилерин айтып кеттиңиз. Эми ушул оору менен ооруганда негизги орус тилинде айтканда первый звоночки деп коет. Ушул оору пайда белгиси кандай болушу мүмкүн? Мисалы ошол эле жатындын рагы болгондо эмне кабатыр кылышы мүмкүн? Бул жерде бейтаптарды эки бөлүмгө бөлүп карасак болот. Биринчи менопауза деп коет. Менопаузага жете элек курактагы аялдарды, анан менопауза болгондон кийинки курактагы аялдарды. Менопауза болгонго чейинки курактагыларды карасак, буларда этеккир көрөт. Этеккир көргөндө эле бир айдын ичинде 2-3 жолу көрүшү мүмкүн. Кайра эле этеккир көрө берет да. Бул эң биринчи симптомдор, белгиси да. Бир айда 2-3 жолу этеккир болушу мүмкүн. 2-3 жолу болушу мүмкүн, ооба. Бир аз подкравление деп коет. Бир аз мажт этип эле кам чыгып калат да. Ошондой симптом. Бул эң эле биринчи негизги белгилердин бири. Экинчи бул дискомфорт деп коет. Киндиктен ылдый жакта дискомфорт, жатын тушунда дискомфорт болот. Кээде выделениялар болот, бир аз запах менен болушу мүмкүн. Же болбосо бул половой контактка барганда бир аз оорусункан учурлар болот. Ошолор да эң эле негизги белгилери. Канашы мүмкүн, ооба. Экинчи бөлүктөгү бул менопаузадан кийинки аял кишилерди карасак, булар этеккир токтогондон кийин аял киши кан көрбөш керек да. Эң эле бул жерде дагы ошол этеккир токтогонуна карабай кан көргөндүн себеби. Бул бир айда бир, же болбосо 2 айда бир жолу кан келип калышы мүмкүн. Ошол учурда обязательно деп коет, гинекологко барып көрүнүш керек. Сөзсүз түрдө гинекологко барып креслодан көрүш керек, зеркаладан. Шейкадан измененияларды көрсө, бул жерде атайын ПАП тест деп коет, мазокистология деп коет, тест на Папа Николау деп коет, кольпоскопия, окрашиваниялар менен ошолорду обязательно көрүш керек. Ал жерде изменение тапкан болсо, анда еще углублен бул УЗИ изилдөөлөр, же болбосо КТ же МРТ изилдөөлөр. Бул жерден сиз эми методикаларын айтып атасыз. Эң биринчи иретте, мисалы, КТ, МРТ Бишкек шаарында мүмкүн барып көргөнгө, алар кымбат. Ал эми мен мисалы Баткенде, Жалайкууда турсам, кандайча эми биз алдын алуу жөнүндө сүйлөшөлү. Алдын алуу жөнүндө сүйлөсөк, бул Баткен болсо деле, Алай болсо деле, алыс шаардан алыс жер болсо деле, ал жактарда бардык жерде лаборатория деген бар. Бардык жерде гинекология бар. Кудайга шүгүр, аз бул жерде УЗИ специалисттери бар. Гинекологдор, грамотный гинекологдор да бар. Элден талап кылынган нерсе бул өзүнүн ден соолугуна кайда бир карабаш керек. Ошол бир симптомдорун сезип калса деле, если симптомдорун сезбесе деле, ар 6 айда же 1 жылда бир гинекологдун осмотруна өтүү необходимый нерсе да бул. Текшерип туруш керек. Бул баа мен айткан, жогоруда айткан тесттер бар, кымбат эмес, оор эмес. Ошол өзүнүн айылындагы эле специалисттер алып текшерип койсо боло турган нерсе. Бул бекерби анализ жасаган, сиз айткан анализдер цитологияга азыркы кезде өкмөттүн каржылоосу менен жасалабы? Азыркы кезде биздин өкмөт аябай жакшы иштеп баштады уже. Медицина тармагына дагы аябай мындайча айтканда мурунку учурга караганда азыркы учурда өтө көп көңүл бурулуп баштады да. Бүт эле жерге азыр УЗИ коюп берди, поликлиникаларга атайын гинекологдор менен ар бир областной центрде компьютерный томограф коюп берди, ооба.
Булар эми бекер болбосо деле арзан да. мүмкүнчүлүк. Башка мамлекеттер менен салыштырып көргөндө аябай эле арзан. Европа мамлекеттеринде, Америкада, бул жактарда жөн эле барып врачка көрүнүү, бул очередь жазып, айлап күтүп көрүнүш керек ал жактачы. А бизде болсо просто пациенттин каалоосу керек. Туура Өзүнүн ден айтасыз. соолугун барып эле көрүнгөнгөчү. Туура айтасыз, Мухаммедали мырза. Ушуну эң туура айттыңыз. Колдо бардын баркы жок дейт ба, Совет убагынан келаткан жаман адат өкмөт жасасын деген. Ден соолук менин байлыгым. Ооба. Менин байлыгым. Ошон үчүн мен өзүм аракет кылышым керек. Канча байлык топтосоң дагы ден соолугуң жок болсо, бул байлыктын эч кереги жок. Ошон үчүн биринчи байлык бул ден соолук. Ден соолукка көңүлдү аябай буруш керек. Мен өзүм жаш болгонума карабай, эми онкология тарабында иштеген үчүн кээде менде дагы кээ симптомдор болуп калат да. Мен барып, өзүм врач болсом деле барып колоноскопия өтүп, гастроскопия өтүп, УЗИ кылдырып, 6 айда бир текшерилип турам да. Эң сонун. Ошону эле бир өзүбүздүн калкка дагы сунуштайт элем ушундай нерсени. Бул кымбат эмес метод, арзан да. Азыр баарында эле мүмкүнчүлүк бар. Мурункудай жокчулук заман эмес. Ошол. Ооба. Баягы кийимге же болбосо бир оюн зоокко кетирбей, ошол акчаны ден соолукка кетириш керек, Жана оюн зоокко кетирсе деле, бул той топурга деп айтайын дегем. Ал жака кеткен акчага салыштырмалуу өзүнүн ден соолугуна кетирген акча бул алда канча аз да, чынын айткандачы. Бир 10 000, мындай средний айтканда 10 000 сом менен бүт организм текшерсе болот. Да, жакшы. Мухаммедали мырза, жана айтып кеттиңиз, эмне үчүн ошо биздин өлкөдө же болбосо ушу Центральный Азияда ушу рак шейки матки деп коет, жадындын моюнчасынын рагы көп кездешет. Ушул жөнүндө эмне үчүн Европада азыраак кездешет же эле Америкада ошол жөнүндө айтып бересизби? Бул жөнүндө айтсак, бизде көп кездешкенин себеби бизде буга чейин улуттук программа алдын алуу, основной причинасы ВПЧ болгон үчүн бул 70% чейин ошону вакцинация жолу менен алдын алат. Бизде буга чейин улуттук программа кандайдыр бир себептер менен жок болгон үчүн ошол нерсе бул рактын кездешүү көп кездешет да. Ал эми Европа, Америка, ошол Израиль мамлекеттеринде аларда бул государственный программада баягы календарь прививок деп коет. Ошол жака кирилген. Кыз балдар 9 жаштан 15 жашка чейин баягы жыныстык катнашка барганга чейин кыздар деле, балдар деле вакцина обязательно алыш керек. Ушул жана вируска карата вакцина алыш керек. Азыр мен жакында эле Москвада коллега менен сүйлөшүп калдым. Анын кызы Австралияда иштейт экен. Ал жакта дейт, рактын, шейканын рагы боюнча почти жок эсе дейт да, Австралияда. Себеби вакцинациядан кирилген. Бул болсо деле башка причиналар болсо, бул баштапкы этабында табылат. Баштапкы этабында табылса, бул финансылык жактан да лечение кылыш, рактан полностью биротоло айыгып кетиш оңой. Азыр бизде дагы Кыргызстанда бул вакцинация улуттук программага кирди. Азыр биздин мындайча айтканда надеждабыз. Ошол программа иштеп, мамлекет колдоо алды. Эми элдер да өздөрү да колдоо алыш керек да буну. Бизде себеби элдерде эки группа бар. Вакцинация алыш керек, же болбосо вакцинацияга каршылар да көп да. Ошондой агымдар да бар. Вакцинацияга против, бул жаман нерсе, албагыла деген нерсе көп. Мен врач катары айтар элем, вакцинацияны бул алдын алуу жолу болгон үчүн алыш керек. Сактанганды Кудай сактайт дегендей эле, бул да сактануунун бир жолу. Ушул мынакей сиз айттыңыз, ар кандай стадияда, ар кандай дарылоонун түрү болот. Бирөөсү консервативное лечение, бирөөсү хирургия методу менен депчи. Мисалы ошол балалуу боло элек жаш айымдар ушул рак оорусуна туш келгенде
мүмкүнчүлүгү барбы? Кийин бала төрөөгө ушул дарылангандан кийин. Бул жерде мүмкүнчүлүк албетте бар. Бирок бул мүмкүнчүлүк бир нерсе менен чектелет. Бул рактын стадиясы. Рактын баягы канцер инситу деп коет. Же болбосо биринчи стадиясында болсо, жатындан сыртка тарап кетпеген болсо, бул жерде ошо жатынды эле алып, бирок жатындын шейканы алып, жатындын өзүн сактап калууга кийинки учурда беременность болгонго бул шанс бар да. Бала төрөөгө мүмкүнчүлүк бар. Бала төрөөгө өтө эле жогорку шанс бар. Ошол мен айткандай эле бул стадиялар менен чектелет да. Если экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадия болгон болсо, бул жерде бизде эки тандоо болот. Бейтап төрөш керек, же болбосо бейтаптын тагдырын, өмүрүн сактап калуу. Жогорку стадияларда бул биз андай операция бара албайбыз. Андай операция барсак, 1-2 айдын ичинде эле кайра ошол ордунан өсүп чыгып, кайра эле пациентке өмүрүнө кооптуу учур пайда болуп калат да. Мухаммедали мырза, сиз азыр айтып кеттиңиз, биринчи стадиясында айыктыруу өтө жеңил, 100%га чейин жетет деп. Ал эми сиздин тажрыйбаңызда болду эле 3-4 стадияда жардам берген убак. Ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Мен азыр мисал катары биринчи стадиядагы бейтап жөнүндө айтып кетейин. Бул бейтап жашы 55 жашта, этек кири токтогон. Бирок пациенттин айтышы боюнча анамнез чогултабыз биз больной келгенде, бейтап келгенде биз сөзсүз анамнез чогултабыз. Анамнез дегенде эмне болуп баштады, эмнеге кантип врачка келип калдыңыз деген суроо болгондо, бул бейтаптын айтышы боюнча этек кири көрүп баштадым дейт. Анын кыздары дагы аябай мындайча айтканда ответственный экен. Апасын гинекологко алып барып, ал жактан көргөзүп, жогоруда айтып кеткендей эле тесттерди тапшырып, УЗИ исследование кылып, ошол жатындын рагын тактаган да. Анан ал жактан гинеколог онкологко жөнөтөт. Бул азыркы биздин заманда технология өнүккөн үчүн интернет аркылуу мени таап келет пациент. Бизге келгенде биз көрүп, гинекологдордун осмотрларын, жазууларын көрүп, сизге дагы андай айтканда углубленный обследование керек деп МРТга жөнөтөбүз. МРТ органов малого таза контрастным исследованием деп коет. Бул рак шейка матка болгондо обязательный процедура. Себеби дегенде бул МРТ срездери опухолдун канчалык инвазия болду, башка жанындагы жайгашкан органдарга өттү, өткөн жокпу, бездерге тарадыбы, тарабадыбы, ошонун баарын көргөзүп, операцияга чейинки клинический стадияны коюп берет да бизге. Ошол МРТны өткөндөн кийин бул пациентке биринчи стадия деген диагноз коюлат. Биз консилиум аркылуу биринчи этапта ошо операция жолун тандадык. Бул бейтапка операция жасалды. Операция жасалгандан кийин 3-4 күндөн эле өзүн жакшы сезип, үйүнө чыгып кетти. Бирок операциядан кийин деле онкология бейтаптары бизде ар 3 ай сайын келип контролдон өтүп турат. Бул пациентибиз уже 1 жылдан көп убакыт бизде контролдо, ар 3 ай сайын келип, биз айткандай аткарып, кайсы анализдер керек, онкомаркерлер деп коет. SA125, H4, SS деген ошо онкомаркерлер тапшырып, МРТ өтүп, УЗИ өтүп, зеркаладан көрүп, культя влагалищен көрүп турабыз. Ошол обследование өткөндө бул пациентибизде оорунун белгилери уже 1 жылдан көп болду, жок да. Бул биз үчүн аябай чоң жеңиш. Бейтап үчүн да чоң жеңиш. Себеби дегенде бейтап операция жолу менен эле жакшы болуп кетти да. Эгер сиз айткандай баягы 3-4 стадия болсо, бул жерде жөн эле операция эмес. Пациент несколько этап менен, көп этап менен лечение өтүш керек.
консервативный хирургия, кийин кайрадан консервативный лечение өтүп, бул биринчиден финансылык аябай көп каражатты талап кылат. Экинчиден пациент өзү дагы Жашоо жашоо сапаты сапаты начарлайт да. начарлайт, биринчиден кыйналат да. ооба. Ошол да. Ошон үчүн айткым келген себеби баштапкы стадияда диагноз коюлса, бизге да жеңил, бейтаптын өзүнө да жеңил болот да. И бейтаптын өзүнө деле эмес, бизде кыргыздардын менталитетине жараша бейтап ооруса өзү эле оорубайт. Анын балдары оорубайт, туугандары оорубайт. Бейтап бар үйдө мындайча айтканда баары бир стрессте жүргөн абал болот да. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин подкасттын аты «Главное ден соолук». Адам ден соолугун жоготсо, капаска түшкөн куштай болуп калат. Мисалы алсак, эң дүйнөдө бай деген, мына сиздер көрүп турган телефонду ойлоп тапкан америкалык Стив Джобс дагы ушул рак оорусунан каза болгон. Ага эч кандай акча же башка мүлк жардам берген эмес. Ошон үчүн эң биринчи ирет, биринчи байлык ден соолук. Бизге келген врачтардын кандайча алар менен сүйлөшөбүз, кандайча консультация алабыз десеңер, ушул жерде шилтеме болот. Ушул шилтемеде телефондор болот. Кайрылыңыздар. Бул подкастты досторуңуздарга, тааныштарыңыздарга бөлүшүңүздөр. Дагы бир биздин командадагы өзгөчөлүктү бир айтып кетким келип атат. Азыр 21-кылым технологиянын өнүккөн заманы. Азыр биз иштеген Авиценна клиникасы бул бейтаптарга мындайча айтканда условияны бардык жактан түзгөн. Эң эле жөнөкөй палатадан баштасак. Палатада 2 койка, бирөөсүндө пациент жатат, бирөөсүндө ухаживающий карап жатса болот. Палатанын ичинде туалет душу менен Бүт шарттары бар. Бүт шарттары бар да. Аны операционный эми хирургдардын эң эле бир немеси бул операционный. Операционныйда операция кылыш үчүн бул өтө көп ресурс талап кылат да. Азыркы жаңы акыркы методдорду алсак, бул лапароскопия жолу. Лапароскоп, акыркы үлгүдөгү лапароскоптор турат. Ар кандай энергетикалык устройство, бул лигашор, ультразвуковой скальпель. Булар пациентти ичинде операция кылганда, лигашорду алсак, бул сосудду өзү прижигать этет, өзү кесет. Хирургка да жеңил болот, пациентке дагы канабай операциясы таза өтөт да. Операциядан кийин спайка пайда болбосо дагы жокко эсе. Анан лапароскопия жолунда особенно бул гинекология жаатында ичи кесилбейт. 4 эле тешикче менен кирип, ошол мен айткан жогоруда айткан баягы операция эң эле гинекологияда чоң операция Вергейма, операция Бохмана деп коет. Бул операцияларды ошол ичи кесилбей, ичин жарбай жасаганга ушул лапароскоп бизге аябай чоң жардам берет. Биздин хирургиялык ишибиздечи. Бул операциялардан кийин бейтаптын өзүн сезгени, ичи кесилгенден кийин баары эле билет, колун кийсе тирилип кетсе канча ооруйт. Ичин чоң кессе бул 15 метр чоң оору да. Буну операция өткөн эле бейтаптар айта алат да. Ошондуктан бул лапароскопиянын эң бир преимуществосу ичи кесилбей жасалат, объем ошондой эле жасалат, эч кандай өзгөрбөйт. И послеоперационный периоду немеси жакшы, реабилитациясы аябай бат болот. Мухаммедали мырза, ушул сиз айтып атканда мен эстеп кеттим. Биздин көп жарандар алдагы мурдагыдан калган ой деп ойлойм да, чет өлкөгө кетишет. Мейли ошол эле Турцияга же Кореяга же башка жакка кетет. Ошол биздин хирургдар жасаган, Мухаммед Али дей таланттуу хирургдар жасаган операцияны ушул эле жерде жасалат, ушул эле аппараттар менен жасайсыз, бирок ал жактан канча эсе кымбатыраак төлөп, ал эми бул жерден ошол эле операцияны өзүнүн үйүндө жасаган кандай сонун. Ошондо биздин көрүүчүлөргө айтып кетким келет, чет өлкөгө барбай,
биздин эле ушу өзүбүздүн хирургдардан жардам алыңыздар деп. Бир эле Авиценна клиникасы эмес, башка клиникаларда, ошондой эле өкмөттүк клиникаларда дагы ушундай сонун операцияларды жасап аткан убагы азыр. Ооба, сиз аябай туура айтып кеттиңиз. Азыр Кыргызстан боюнча даже райондордо ошол мен айтып кеткен лапароскопту коюп беришти мамлекетчи. Шартты врачтарга, ошол врачтарга шарт болсо, бейтаптын лечениясы дагы ошондой жакшы этапта өтөт да. Бул жерде бир нерсени айтып кетким келди. Ошо баягы сыртка чыгып операция жасатып келип аткан биздин бейтаптар, ошо бизге жакында биз өзүбүз дагы сырттан врачтарды кээде мастер-класс деп коет, ошону чакырып операция кылдырып, биздин пациенттерге, ал жака барганга мүмкүнчүлүгү болбогон пациенттерге, бейтаптарга, ал эле специалисттерди биз бияка чакырып жасатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошондой эле немеде бизде бул өпкөгө жасалган операция, биз Турциядан профессорду чакырдык. Ал биз менен сүйлөшүп, биздин кылган операцияларыбыздын ар бир операциябызды биз видеого тартып алабыз. Ошол операцияларыбызды көрүп, биздин жумушубузду көрүп, ал киши айтат: "Эмнеге силердин бейтаптар бизге келет? Силер өзүңөрдө биздеги эле шарт бар экен. Эмнеге бизге келип атат? Бул эмне причинасы?" дедим да. Мен айттым, бул бизде элдин эми ошол нерсени сезип баштаган. Азыр эми биздин бейтаптар дагы интернет аркылуу баарын салыштырып, ушул операциялар бизде деле кылса болот турбайбы деген ойлор эми пайда болуп атат да. Бул неменин немеси, бул биздин правительствонун элдин аң сезимин өскөнүнүн белгиси да. Азыр биздин команданын цели ушул биздин пациенттер сыртка чыкпаса, өзүбүздөн жасаса, алардын личный кээ биркилер квартирасын сатып кетет, машинасын сатат, ошондой чоң акча менен барып ал жактан жасап келет. Ошолор бизде эле жасалып, бизде эле калса деген ой менен максат да. Ооба. Туура. Азыркы көрүп аткан биздин көрүүчүлөр мына Мухаммед Али мырзанын айтканын дагы бир жолу түшүнүп алсак болот. Башка жака кетпей, өзүбүздүн врачтарды колдоп, биздин врачтар болсо сизге колунан келишинче жардам берет. Мына Мухаммед Али өзүнүн айыгып кеткен пациенттерин айтканда жүзүнөн жылмаюу пайда болуп, врач үчүн өзүнүн пациент айыгып кетсе, бул эң негизги бакыт. Жакшы. Бул неме жөнүндө эми хирургдардын немеси, үйүнө барса деле пациент жөнүндө ойлонуп жатат да. Кечинде уктап атканда деле ою пациентте болот. Бүгүн кылган операциям ошо пациентим кандай жатат экен. Эртеси келип обход кылабыз. Обход кылганда пациенттин жылмаюусун көрсөк, оорум жок болгон деген сөздөрүн уксак, жакшы болуп калдым деген сөздөрүн уксак, бизге аябай эле позитивдүү энергия берет да. Бизди кайра шыктандырып, ишибизде ушул бул хирург болуп иштөө аябай оор чындыгындачы. Бул психологиялык жактан аябай оор жумуш. Муну ар бир эле киши көтөрө албайт. Бирок ошол эле оор жумушту жеңилдеткен бул бейтаптардын сүйүнүчү. Бейтаптардын жакшы болуп кетиши биз үчүн мындайча айтканда өтө жогорку мотивация берет да, кайра ишти жылдырышыбызга. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу сиздерди үндөп кетет элек. Сергек жашоо образын колдооңуз ар дайым. Врачтарга оорубай, оорунун алдын алуу үчүн көрүнүңүздөр. Сизге болсо, урматтуу биздин Мухаммед Али мырза, чың ден соолук каалайбыз. Ушул оор жумушуңуз жеңилдесин. Сиздин пациенттериңиз ар дайым кандай десем, благодарный болсун ар дайым. Сиздин пациенттериңиз дайыма айыгып турсун, колуңуз жеңил болсун дайыма. Ишиңизге ийгилик каалайм. Эже чоң рахмат сиздерге дагы. Бул жерде сиздердин дагы аябай салымыңыздар чоң. Себеби мындай подкасттарды келип ар бир айтып атпайсызбы, 50дөн ашык подкаст кылдык. 50дөн ашык врач келип, өзүнүн практикасын, өзүнүн жумушун бул жерден айтып, элге жеткиргенге аябай чоң салым да бул. Эл үчүн дагы жакшы. Бул интернетке кирип көрүп, ушундай бар турбайбы
деп ошол нерсени өнүктүргөн сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге Рахмат. ийгилик, Рахмат. ден соолук. Чоң рахмат. Ошол. Чоң рахмат.